Сиздер менен мен Айжан Нурманбетова. Ал эми Супер ТВда интернет жылдызы долбоору. Бүгүнкү берүүбүздүн коногу, бүгүнкү биздин жылдызыбыз, бүгүнкү студиябыздын жылдызыбыз, кеченки күнү дагы жылдыз болду. Кандайдыр бир жакшы иш кылдык, Да. Алтынайка, Алтынай Султанкулова. Да, Зайка деп билишет көпчүлүгү сизди. Кайман атыңыз менен? Алтынай Султанкулова фамилиям, Зайка псевдоним. Ооба. Кечээ Алтынай менен толук кандуу интервью кыла алган жокпуз, бирок мен буга чейин эле ойлоп жүргөн болчумун да. Аз камсыз болгон үй бүлөлөргө жардам берип келесиз, кайрымдуулук иштерин кылып келесиз. Анан дагы мына ушул таштанды таштоочу жайлардан көрүп калабыз жардам берип атканыңыздычы. Мындан улам сизге мен өзүмдүн дагы көп суроолорум бар эле да, анан интервью кылууну мен өзүм ойлонуп жүргөн элем. Мына ал күн дагы келди. Алтынай кел, азыр болсоң таанышалы. Негизи мен ойлоп койчумун элем, Супер ТВ качан чакырат болду экен депчимин деп. Жөн эле ойлоп койгом да. Бакасы өзүнүн убакыт сааты бар экен. Бүгүн келгениме, силер менен жакыныраак таанышканыма аябай кубанычтамын. Сүрдөн болуп атам, кичине сүрдөнүп атам, бирок думаю, нормальное явление сейчас пройдет да. Анан дагы мен көрүүчүлөргө айта кетейин, Алтынайдын сүрдөгөнү, сиздин сүрдөгөнүңүз менимче кичинеңизде орус мектепте да окуп калдыңыз да, ошондон улам да болсо керек, үй бүлөңүздө жалаң орус тилинде сүйлөшкөнгө. Анан биздин берүүдө азыр интервью кыргыз тилинде болуп атат, ошондон да болот. Аракет кылып атам, кыргыз тилинде. Барына чексиздик. Жаңы абоненттер үчүн 4 жумага болгону 495 сом. Дароо азыр кошуп алда 3 айга арзандатууга ээ бол. Чексиз интернет, чалуулар, социалдык тармактар, мессенджерлер, OTV сен үчүн баары бир тарифте топтолгон. Переходи на Барына чексиздик бул сонун. Алтынай, кыздын жашын сурабайт дейт, бирок келиңиз, канча жаштасыз, кайсы жакта төрөлгөнсүз? Мен 1995-жылкымын. Нарындын кызымын. 18 апрелде төрөлгөм. Шопоков шаарында 1-мектепти бүтүргөм. 11-класска чейин окугам. Андан национальныйды бүтүрдүм. Финансовый кредит экономист по профессии. Профессия боюнча иштеген жокмун. Анткени ушундай эмем бар болчу да. Блогер болоюн деген ниетим бар болчу да. Болбой жүрүп, бир күнү видеоролик тартып, өзүм слайд-шоу кылып киргизип көрдүм. Аракет кылып, кичинеден просмотр болду, комментарий болду. Анан ошолорду окуп көрүп, мотивация алып, анан жагып калып, дагы дальше начала снимать да, продолжение кылыпчы. Токтобой. То есть сама себя начала мотивировать с этим и дальше больше кетти да. Просто эми эсе алабыз. Да. Сүйүнүчтүн көз жашы. Да, эми ба. Азыр мен ыйлабаңыз деп айтып атам, анткени сүйүнүчтүн көз жашы да. Да, мындай от радости, да, получается. Ещё мындай моменттерди эстеп кетем да, мындай жардам берип атканда дагы мындай адамдардын ар кандай историясы бар да өзүнүнчө. Видео тартарда дагы, например, биз издебейбиз, ишенбейбизби билбейм, бирок чын жүрөктөн айтып атам, вот биз оператор Дава экөөбүз, короче, кетип баратып эле, деп жолдон адам көрүп атабыз, ошо суранып атат да, тамак алып берчи, же болбосо үйүм жок деп, неважно, бомж, бездомный, атасы апасы жокпу, ар кандай моменттер болот да, жөнөтө албайм да, ушунчалык эмем да, мындай жүрөк зыңгылап кетет да, эми көргөндөчү, аябай эметип кетем. Эмнеге жашоо анчалык татаал, эмнеге несправедливая штука депчи, бирөөгө зар, бирөөгө кор дегендейчи. Бирдей болбойт, конечно, беш колда тең эмес, ар кандай адамдар бар, бирок эметип кетем, ызаланып кетем да. Эми бирөө тамак жетпей атат, эшитип отурат, бирөө Lexus деп өйдө жакта отурат, акчанын да тамагынын да эмесин не ценят да, мындайчы.
там всякие шмотки, там дорогие покупают. А есть люди, которые реально ачка болуп, ет жей албай, карандай чай ичип, сары майга жетпеген кандай адамдар көп дейм да ушул дүйнөдөчү. Просто эметиш керек да, бакташ керек да. Тамакты дагы, кийимди дагы, ушул дем алып атканыбызды дагы эч ким ушу каларым ушу эч ким оорубаса экен, эч ким ысырап кылбаса экен, эч ким кыйналбаса экен, эч ким ажырашпаса экен, жалгыз да калбаса экен деп суранат элем да. Ошо айжан. Сонун сөздөр кандай? Көбүнесе мына азыр биз берүүдөн да кетирип атпайбыкпы? Мына ушул көбүнесе сел саяктарга дагы жардам берип, аларды кийинтип, а сырттагылар ойлошу мүмкүн да азыр ошол соода борборлордун жанынан блогерлерди көрүүгө болот. Мына ошол жактан контент жасашат. Эл арткы фондо эл болсо мына ошол жактан бийлешет дегендей, сиз болсо сел саяктарга жардам берип келесиз. Бирок көпчүлүк ар кандай ой болсо керек ар кимде. Да, комментарийда ар кандай келет, конечно. Айтышат, хайп үчүн деп көп келет. Мен деле адамым, жүрөгүм бар, анын баарын кабыл алам. Баарын эмес, эми ушунчалык жазып коюшат, жүрөккө тийгизе моундай кылчу, окусун, карасын, көңүл бурсун депчи. Бирок я ранимый человек, эмоциональная. Анан по-любому окуганда жүрөккө тиет, чын айтканда. Бирок сынбаганга аракет кылам, мен ар кандай, как говорится, 1000 человека, 1000 мнений, да? Анын баарына көңүл бура берсең, өнүкпөйсүң да. Үлгүлүү блогер болгум келди. Бийлеп, ырдап тарткандары көп да бизде блогерлерчи, TikTok. Анан өзгөчө ушундай Кыргызстандан чын айтканда жакшы жагынан көрсөткөнгө, жаштарды жакшы жолго салганга, ошо мен тамдадым да, контенттичи. Благотворительность. Примерный, да, можно сказать, социальные ролики у меня там есть примерные. Нанды таштабагыла, ысырап кылбагыла, Кудай шүгүр дегиле депчи. То, что имеется, надо ценить деп ушинтип тартып баштадым да. Тартып баштаганыма эми 1 жыл болот, аз эле болду, аз убакыт болду, бирок ошо өзүнүн максаты бар экен, 1 жыл ичинде деле көп поддержкалар келип атат да, адам өзү эле колдоп атат да, элим. То есть акча жактан, жанагындай реклама жактан мынтип өстүрүлө. Например, бывают моменты, кетип барат эле, таксилер таанып калат, бесплатно жеткизип коет, можно пожать руку деп колумду берет, деп кафеге барсаң там счетту албай коет, же болбосо эми половинасын эле алып коет, тааныдык сизди депчи, молодец кызсың депчи, азаматсың деп. Дальше продолжай в таком же духе, не сдавайся деп аябай эметип калам да, мындай сүйүнүп, кубанычтуу болуп, анан сонун адамдар кандай көп бизде карагачы депчи. Почему бы нет, надо дерзать, нельзя сдаваться, это жизнь, а жизнь всякое бывает. Азыр биз көрүүчүлөргө кыска видеону сунуштайлы, андан кийин берүүбүздү уланталы. Макул. Бара турган жерибиз бир, иче турган суубуз, баса турган жерибиз дагы бир турабы бизара. Ошон үчүн адамгерчиликти болгонго аракет кылайык. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Ты очень красивая девушка. Это тебе, чтобы ты ухаживала за собой, чтобы всегда была ухоженная, люби себя, хорошо? И это тебе. Сережки от меня потом наденешь, хорошо? But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. Көпчүлүк Анын историясы тааныбагандар бар. мындан улам тааныды, ошол кыздан улам. Ал деген мен сестренкамды бир тууган сиңдимди чакырып,
анан ал роликке ошо өйкөнүн ордуна даванын брачкасын менин сестренкамды чакырып актерлук дайындап атканбыз. Секонд хенден кийим алып, мындай социальный роликтер дайындап атканбыз. Анан что-то окшошпой атат, дава деп кетип баратсак элек, живой пример на глазах происходит. То есть өтүп баратсам мусорда тамак издеп, бутылка издеп жүрүптүр. Что именно вот, понимаете, вот это не специально эмес, мындай өтүп барат эле ошо ролик тартам деп алдынан чыгып калды. Кудай жөнөткөндөй элечи. Мындай карасам эле облако 53 деген эме бар, жанагы Россия бизнес центр. Жанында мусорка бар экен. Ошол жакта баклажка терип, нан издеп жүрүптүр. А мен карасаң дава, мону Кудай жөнөткөн жок, давай ушулар менен сүйлөшүп, ушул картинканы кайта токтотуп тур, элдерге жеткенге аракет кылабыз дедим да. Может ойгонушат дедим да. Ушинтип мусоркадан нан издеп жүрүшөт, тамак издеп жүрүшөт, лөлө, неважно, мы все люди на этом свете деп, ушундай ролик тарткым келди да. Мындай примерный кылып, преображение да кылып, анан акыркысына мынтип ошо иче турган суубуз, баса турган жерибиз дагы бир, бара турган жерибиз дагы бир деп тур. Преображение кылдым. Ошол жактан эле алып туруп, биринчи күнү ошо ролик тарттык, номерин алып калдым. Анан 2-3 күн өткөндөн кийин чакырдым. Кумга чакырып туруп эле, өзүм бара турган салонго эле алып бардым, өзүм иче турган тамакты эле алып бердим. Өзүмдүн көнөгүмдү, жана кийип жүргөн көнөгүмдү до этого. Видеодо го? Да, өзүмдүн көнөгүмдү жууп даярдап койгом. Ушул көнөгүмдү бергим келди чын жүрөктөн. Главное, чын жүрөктөн да берсем дагычы, көй жазыптыр, ал жаңы алып бербейт белең, анан көнөк жарашпаптыр, отурбаптыр деп. Эми ар ким ой баргандай, бирок мен аны искренне бердим да. Аны даярдап, сумкамды дагы, там, единственное, обувь алып бердим, калганын салон-полонго апардым, самак продуктысын алып бердим. Ошентип билинбеген менен ошол бир адамга кубаныч тартуулоо үчүн эми ага көп эле каражат кетип атпайбы, Контент ушундай болот. Акчаны кайдан табасыз? Өз адамдын, каждый адамдын рызкысы бар экен негизичи, чын айтканда. Ата-энем колдоду, атам тумак менен иштеп. Эмне менен? Тумак. Башка кие турган тумак билесиз да? Ошо маленький семейный бизнес деп койсо болот да. Ошо атам-апамдан алып жүрдүм. Анан интернет-магазин ачып берди. Ошентип, ошо болгон акчаны муктаждарга колдондум. Азыркы учурларда уже адамдар таанып, өздөрү эле бартер, реклама, соответственно, там где-то что-то уступают, на встречку идут дегендейчи, бесплатно. Эл ойлогондой, сиз бай үй бүлөнүн кызы эмессиз. Жок, мен карапайым эле, орточо, шүгүр. Атам, апам бар, ошо мага байлык. Моё богатство — это родители. Байдын кызы эмесмин. Мындай эле обычный эле адамдын кызымын. Бирок шүгүр. Үйүбүз бар. Мен как и у всех, машинабыз бар, кичинекей бизнес бар. Туугандарым бар. Айтканда өзүм көп бир тууган болом. 8 кыз, 1 бала. 8 кыз, 1 бала. Бала кичүүсү окшойт. Перед последний. Сон 9 бир туугансыздарбы? 8. 8 бир тууган. Апам батыр эне. 7 кыз, 1 уул. Сон Алтынай менен кече жолдо жүрүп, мен дагы бир хоббисиби же болбосо алдыда Алтынай ырчы болуп чыгабы, өзгөчө бир таланттары бар экен. Ал учурду биз видеокамерага тарта албадык. Жолдон кайра операторго камераңы алып чык, тартып койчу, Алтынай ырдап атат депчи, мен ким ырдап атат деп корком. Бул ырдайт турбайбы? Эмнеге ырдабайт депчи, мисалы, блогерлер бар талантын бардыгын тең ошол жүктөйт го Инстаграмга, башкага дегендейчи. Да, ошо ой бар болчу эме деп биринчи хотя бы блогер жагынан кыйыныраак чыга алайын, анан убакыты келсе ырда жазып коем депчи. Анан ырларым дагы уже бир ырым даяр, буюрса клипи да чыгат. Мындай со смыслом, да, патриотическая песня. Мен суранам ал ырды. Азыр ырда албайм, бирок жакында презентация кылып атайын, биз да барып атайын. Официальный түрдө. Демек алдыда сиз ырчы болуп чыгасыз эл алдына. Буюрса жакшы ырларды чыгаргым келет да, мындай Гүлнур Сатылганова, Динара Куловна депчи, мындай алардын ырлары мындай өзгөчө эме да, мындай таттуу, маниси күчтүү, ошондой ырлардан чыгаргым келет да. Пример алам да ошо эжекелеримден. Азыр сиз иштеп бүткөн ырды ырдап бербесеңиз дагы мен бар ыр чыгарма суранам. Ырдап көрөйүнчү. Азыркы съемка
бизде мисалы YouTube каналга ар кайсы убакытта жүктөлүп калышы мүмкүн да видео материал. Мен айта кетейин көрүүчүлөргө, азыр саат 10 болду. Ырчылар айтып калышат го, мен эртең менен ырдай албайм депчи. Мына ушундай сыяктуу нерселерди эске алалы, бирок баары бир мен суранам. Бир куплет болсо ырдап көрөйүн, Жагып калса кайра арт артынан ырдатабыз. Тонкая линия, стою у края, зову вчерашний день. К сожалению, больше нет. Прошептала, прости меня. Сама не знаю, кому или зачем. И услышала в ответ: ты от себя устала, шла и вдруг упала. Жизни было мало, начинай сначала. Все разбросанные камни снова собирай. Никуда свою любовь не отпускай. Издеп күтем, сүйімді мен. Алыстан бирок сүйүү менден качат. Алыстап, снова от меня ветер злых перемен. Тебя уносит, не оставит, не даже тени взамен. И он не спросит, может быть, хочу улететь я с тобой. Желтой осенней листвой, птицы за синей мечтой. Позови меня с собой, я приду сквозь злые ночи, я отправлюсь за тобой. Чтобы путь мне не пророчил, я приду туда, где ты. Нарисуешь в небе солнце, где разбитые мечты обретают снова силу высоты. Браво! Рахмат. Азаматсыз, Алтынай. Буйруса, жакынкы күндөрү ырыңыздын презентациясы болсо, биз ал жака дагы барабыз менен мындан улам азыр сиздин ырдаганыңызды угуп отуруп мага суроо пайда болду да. Эфирдин башында айтпадыңызбы? Мен Супер ТВга качан интервью берип калат экем да деп ойлонуп кеттим депчи, үмүттөнгөм качан интервьюга чакырат депчи. Эми ырчы болуп кетсеңиз, мынакей үнүңүз бар экен, харизма бар, жашсыз, сулуулук бар, баары бар. Анан мындай жылдыз оорусу менен ооруп интервьюга убактым жок болуп атат деген учур келип калбайбы? Жок. Адамга адам керек, адамгерчилик болуш керек. Мына маектин жүрүшүндө мен бир суроону бербей калдым да. Сиздин үй бүлөлүк абалыңыз. Учурда 27де сиз көпчүлүктө суроо болуп калышы мүмкүн. Жолдошу барбы? Бала чакасы барбы депчи. Алтынай, Зайка бойдок. Ооба. Албетте. Сүйүктүңүз барбы? Жок. Жок. Мына ушундай боорукер, жөнөкөй кыз кандай мырзаларды жактыра алат? Сиздин табитиңиз, мырзаларга болгон талабыңыз эмнеге көңүл бурасыз? Главное, имандуу. Ыйман. Да, жүрөгү таза, целеустремленный. И, в принципе, обычный, простой, эмем деле жок, аябай мындай. Талаптарыңыз. Да, ошо воспитанный. И чистоплотный, кстати. Мына ушундай мырзалар Алтынайды, Зайканы кызыктырат, Алтынай, сага болсо ыраазычылык. Урматтуу көрүүчү, мына ушундай сонун адам менен жагымдуу бир маек, жагымдуу бир интервью болду. Бар болуңуз, көрүшөбүз. Чоң рахмат. Ал эми Супер ТВ каналынын, ошондой эле Супер ТВ YouTube каналынын жалпы көрүүчүлөрү менен коштошом. Эгер мына ушул интервьюну биздин сыналгыдан көрүп аткан болсоңуз, дароо жумуштарыңыз болсо, мына ушул эле интервьюну биздин Супер ТВ YouTube каналынан дагы көрсөңүздөр болот. Сиздер менен Айжан Нурманбетова болду. Бар болуңуздар, аман болуңуздар, баарыңыздарды жакшы көрөмүн, урматтуу көрүүчү.